Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Сиздер менен коркунучтуу окуялар каналы. Сиздер бул каналда коркунучтуу, ошону менен бирге табышмактуу болгон окуяларды көрө аласыздар. Андыктан каналга жазылыңыздар. Мындан да кызыктуу видеолор алдыда. Анда эмесе светтерди өчүрүп, эшиктерди жаап, даяр болсоңуздар, биз баштадык. Аял болуп көрүнгөн азгырык. Мен өзүм коммунистмин. Бир топ жылдар партиялык советтик кызматтарда иштедим. Кудай бар деп айтайын деймин, бирок корком. Силерге калп, мага чын, эмесе өз башымдан өткөргөн окуяны айтып берейин. Анда атамекендик согуш жылдары эле райондук аткаруу комитетинин төрагасы элем. Фронтко эт, май, жүн бериш керек эле. Бир күнү райком партиянын буйруусунда ушул маселе талкууланып, мени Суу Самурга чектеди. Ал кезде Суу Самур Жумгал районуна карачы эле. Кыштын күнү эле. Мен жакшы ат минип, жылуу кийинип жолго аттандым. Суу Самурга бара тургандыгымды уккан бир тааныш карыя Суу Самурдун бир жерин айтып, ошол жерден сак бол, коркунучтуу жер деди. Мен тапанчамды төшөтөнгө салып жөнөп кеттим. Ал кезде райондун жетекчилерине тапанча алып жүрүүгө уруксат берилген. Чаектен кийинчерээк чыгып калдым. Суу Самурга жете электе түн кирип кетти. Бирок ай жарык, карагер атымды урдуруп келе жаттым. Бир кезде атым тып токтоду. Көрсө жолдун ортосунда 25-30 метрче алдыда жоолугун ылдый чүргөн бир аял отуруптур. Мага эскерткен коркунучтуу жери ошол эле. Тапанчамды колума алып, "Эй катын, жолдон чык!" деп кыйкырдым. Ал аял шашпай ордунан туруп, акырын басып, жолдон бир аз четтеп барып кайра отурду. Мен аялды 3 жолу аттым. Андан соң атымды чаап жөнөдүм. Артымды да караган жокмун. Айдын жарыгында чаап бара жатам. Бир маалда үйдүн жарыгы көрүндү. Үйгө жеткенде ат сийип жиберди. Мен эшикти койгулап ачып кирсем, абышка кемпир экөө эле экен. Ушул үйгө түнөп эртеси атты токуйун десем, түндөгү ат сийген жер кан экен. Көрсө ат түндө кан сийген турбайбы? Суу Самурда бир ай жүрүп, эл аралап, эт, май, жүн чогултуу планын ашык аткардым. Ишимди бүтүрүп, чаекке келгенден кийин огуруп калдым. Бир күнү түш женде көзүм илинип кетиптир. Медсестра келин ойготуп дары берди. Көзүмдү ачсам, медсестранын артында баягы түн ичинде жолдон көргөн аялдын элеси көрүндү. Бети тырык, мени аткандай тийген көрүнөт. Медсестра кетээр замат ал жоголду. Түштөн кийин ооруканага аялым келди. "Тапанчаны алып кел", дедим аялыма жактырбай. "Ооруканада жаткан тапанчаны эмне кереги бар?" деди. Ого бетер ачуум келип, тапанчаны сурап туруп алдым. Аялым тапанчаны тез эле алып келип берди. Жаздыгымдын алдына катып койдум. Дагы бир күн көзүм илинип кетиптир. Медсестра дары бергени келгенде көзүмдү ачсам, баягы бети тырык аял турат. Медсестра "Мындай тур" деп тапанчаны алып атсам, "Чык" деп ок чыкпады. Көрсө аялым тапанчаны октобой эле алып келиптир да. Ошондон кийин тигил бети тырык аял көрүнгөн жок. Мен да ооруман тез эле сакайып кеттим.